Assalamu alaikum. Арваңыздар Гутман Кушуа кешіңіздер менен Борбор шаарыбыздын тургундары, Бишкек шаарынын коноктору бүгүнкү жакшылык тойго өзгөчө бир кереметтүү Борбор шаарыбызда номер 1 ресторан Алтын Казнага элдин башы бириккен. Алыс жакындан 7 областан 40 райондон деги койчу чет өлкөдөн бери келген конокторго ысык саламыбызды айталы дагы. Бүгүнкү уда келген той салтанатыбызды баштайлы. Бүгүнкү уда келген той деген себеби кыз да болду, уул да болду, үйлөнгөн күндөн бери 10 жыл арада өттү. Жакшынакай үйүн салып алды, деги койчу чоң ийгиликтерге жетип алды. Элди чогултуп, чайын берип, ак батасын алып жаткан, өзгөчө толкундап сүрдөп, бүгүн кубанып, ак костюмун кийип алып, ары бери чуркап, элди тозуп жаткан биздин жакын саналаш досубуз, ийнибиз, коллегабыз десем де жаңылышпайм, өзгөчө үлгүлүү үй бүлө десем да жарашат. Бардык жагынан түк келишкен өзгөчө бир үй бүлөнүн чоң майрамына туш келиңиздер. Албетте, Ордолу Ош шаарынан келген конокторго ысык саламыбызды айтабыз. Силердеги ысык бизге келип, бизден силерге дагы барып атса керек. Анткени Бишкек Оштон дагы турак ысып атат деген имиш бар. Андыктан Оштон келген конокторго силерге дагы анан бир кайрылуум болот. Андыктан урматтуу коноктор, чогулган коноктордун барыңыздардан суранам, бүгүн жакшы отуруп бергиле. Ойноп күлүп, ырдап бергиле. Ичип жеп, кымбат баалуу белектердин ээси болуп, оюндарга катышып, аман-эсен үйүңүзгө жетип бергиле. Эми эң негизгиси ошонун баарына макулмун десеңиздер, бир жолу кол чаап, даярдыгыңызды көргөзүп коюңуздар. Кол чапкандын баары бай болсун, кол чаппагандын карызы көбөйсүн, кол чапкандар миллионер болгула, кол чаппагандар 15 жыл банктан кредит алып калгыла. Мен үчүн эмес, бүгүнкү тойдун ээлери үчүн, жакшынакай кереметтүү үй бүлө үчүн, биздин Тимурлан Алиса үчүн, жана кичинекей Экен Аристе үчүн дагы бир жолу кол чаап коюңуздар, чыкана барсарбы? Рахмат. Карсы эткен бары тамаша. Эми о бардыңыздардан суранам. Уулуңарды, суулуңарды ордуңуздан туруп бериңиздер деп сураналы. Себеп дегенде бүгүн уда тойду берип жаткан, элдин батасын алып, ак дасторконун салып аткан, үй бүлөнү жакшылап бир шаң менен кол чап коштоп тозуп алалы. Ал эми кирип келе жатканда ушул кереметтүү үй бүлөнү ыр менен коштоп келе турган, элибиздин сыймык, элибиздин талантты Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Динара Акулова. Кол чап коштоп тозуп алыңыздар. Тимурлан, Алиса жана балдары. Кол чабылар! Балдар бизге бакыт үчүн берилген, белек кылып кабыл алган теңирден, эркин өсүп келечек, бата бер балаңа, жүрөгүңдү энен ачып аябай, бата бер балаңа. Өзгөчө кубанычты бөлөп турган, небересин жетелеп бүгүнкү тойго кирип келе жаткан Гүлжамал апабызды дагы бир куттуктап, өзгөчө бир кол чаап койсок болобу, коноктор? Аман тур. Бүгүн накта мусулманчылыктын парзын аткарып, ата-энеси албетте сүнөткө отургузуп, элдин батасын алып, кош той берип аткан бүгүнкү кубанычы кут болсун. Мындай жакшылыктар көп болсун, ак өргөсүнөн уулун үйлөп, кызын узаткан, мындан аркы дагы көптөгөн балдарды чоңойтуп, өстүрүп баккан, жана үй дагы 3 бөлмөлүү эмес, 3 кабаттуу болсун дегендер бир жолу кол чаап куттуктап койсоңуздар. Жакшы тилек жарымыбыз жамгыр менен жери көрөт, бата менен эл көрөт дейт. Барыңыздардан суранам, бүгүнкү ак дасторконго бата берели, алакан жайыңыздар. Амин. Салынган дасторконубуз ардайым нанга толсун, кампабыз данга толсун, коробуз малга толсун. Жаратканым жакшылыгын айбасын, жаратканым ар бирибизди жакшылык тойдон жолуктурсун. Бүгүнкү келген коноктордун батасы кабыл болуп, бардыгыздарды чогулткан, жыл айланбай Тимурлан Алисанын ортосунда иң алаган дагы бир наристе төрөлсүн. Амин, Аллаху акбар. Анан ооба бата берди, төрөлүп калат дебей, силер да аракет кылсаңар кичине мындай. Ато промежуток аябай чоң болуп кетти. Тимурлан деген өзү кереметтүү тойлордун башында турган
ыр десең ыр жагын чачыраткан, тойду алып барат десең эрке бала болуп шайланган, көптөгөн жакшылыктардын башында туруп бүгүн өзү тойдун ээси болуп бир аз сүрдөп толкундап турган учуру арадан 10 жыл өткөндө мындай бир жакшынакка жетишкендиктерге жетип калды. Башкача айтканда чакан ат чоптук концерт жана ошондой эле бата алуу той. Бардыгыңыздарга жакшы баанай каалайбыз. Ал эми кыргыздын ырым-жырымын аткаралы. Бүгүнкү тойдун башында аластап тоюбузду бир Умай эненин батасы менен баштайлы. Суранам бардыгыңыздардан орун алып отуруп бериңиздер. Ал эми бул жака Умай энени ак батасы менен чакыралы.